Достор, биз сөз берген мейманыбыз дагы жаныбызга келип конуп калды. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыскел Досмукулов. Саламатсызбы агай? Саламатчылык келдиңиз. менен. Рахмат. Эми эркин сизге рахмат чоң. Кече телефон чалып, эми эрте турган абдан бизге оор. Ошондуктан эми Кудайдын буйругу менен, Алла Тааланын буйругу менен мен келип калыптырмын студияңарга. Сизге чоң рахмат. Анан бүгүн өзүңөр билесиздер, бүгүн залкар адамыбыз, ушу Кыргызды дүйнөгө даңазалаган, чыгармалар менен даңазалаган Чыңгыз Айтматовдун туган күнү экен. Мен ушу күнгө арнап бир жакшы ырга алып келдим эле. Бул ырдын автору Кыргыздын чыган композитору, көптөгөн ырлардын автору Бакыт Алишеров агайыбыздын музыкасы. Анан тексти болсо ошо кыргыз акыны Кыялбек Урманбетовдун Улуу дүйнө деген ырын алып келдим эле. Анан дайыма эле ушу буга чейин көп эле сиздин каналыңыздарга чакыруу болгон, бирок кеч келип калып болгондо айтып эле эртең мен тура албайм, келе албайм дегенде кечээ күнү эми билбейм, бул Кудайдын буйругу мененби сизге макулдугун берип келип калдым. Агай, айтсаңыз, келип келгениңизге чоң рахмат албетте. Сизди көрүп сүйүнүп отурабыз. Сиздин репертуарыңызга көз чаптыра турган болсок, ушул Рыспайдын арманы, Сулууга соңкулардан бири болуп, мисалы ойлойсуңбу деген чыгармаларды аткарып келесиз да. Ошол эле убакта сиздер кыргыз классиктерине дагы бир көз кылчая эмгек жаратарыңызга дагы бир ынанып отурабыз. Ошол эле өзгөчө Асанкалы Керимбаевдин, Рыспай Абдыкадыровдун бизге таштап кеткен ошо табигин элге кайрадан жаңылап алып чыгып атасыз да. Негизи эле ошол чыгармачылык багытыңызды, ошол олуттуу чыгармаларды алып чыгат жана ошо менен өзүнүн профессионалдык статусун тастыктайт деген сөздү бекемдеп жатат көрүнөсүз агай. Эми билесизби, бул ошо алгачкы 60-70 жылдары чыккан обондор. Бул өзгөчө бир жылдар да. Анткени ошо эле залкар акындар, мен деген акындардын сөздөрүнө, тексттерине жазылган обондор да. Анан мындай көрсөк, обону дагы сөзү келишкен, абдан бир жүрөктөн чыккан ырлар да. Анан ошо эле биз ошону угуп, тарбия алып, анан бир өз убагында ырдайлы деген үмүт болчу. Ошол күндөр да, ошол жылдар келиптир. Анан бул эми өзгөчө бир дем. Ырдап атканда ошо алгачкы өзүңдүн чыгармачылыгыңды, өзүңдүн турмушуңду, ошо эле текстте болгон тереңдик. Ошону ырдап атканда бир өзгөчө бир дем аласың, өзгөчө бир кубаныч да мага. Мына сиз ыр тыңдап жатканда биринчи сөзгө маани бересизби же оонунабы? Ошо сөзгө дагы, обону дагы. Айтып кетпедимби? Сөзү менен текст бирдей чыккандай да, бири-бирине келишкен, бири-бирине келишкен мындай бир. Аны дагы кескесте мындай таң аласың да, бул бир адам чыгарган го депчи. Тексттин автору да өзүнчө бар да. Анан бир келишкен, бул жакшы текст, жакшы сөз, жакшы обонду жаратат. Менимче. Агай, айтсаңыз, мына сиз өзүңүздүн профессионалдык статусуңуз тууралуу көп айтып келесиз. Мисалы бизге келгенде да Изора Рыскел агайга айттык, бизге чоң плюс болобу, минус болобу деп. Анан жок, плюска ырдоо мүмкүн эмес, минуска ырдашым керек деп дагы айттыңыз. Демек, фонограмма менен же жарым үн концерт бергенге сиз эч качан жол бербей келгенсиз, берген эмессиз дагы. Анан сиз акыркы жолу концертти мындан бир көп жыл болуп калыптыр, 2004-жылы берген экенсиз. Жакынкы күндөрү, келеаткан жылдары концерт, жеке өздүк ушундай бир чыгармачылык майрамдар күтүлөбү? Умтулуп атам, аракет кылып атам, ошо эле жазга даярданып атам. Ошо январь-февраль айынан баштап даярдана баштайм. 17-жылы жазында, күзүндө болушу мүмкүн. Анан болсо ошо 18-жылы ошо эле ансамбль менен коштошсунда чоң оркестр менен ошо юбилейлик концертти даярдайм. Бул өзгөчө, анткени
өз музыкантмын, виолончель аспабымда тарбия алгам. Анан мага оркестр дегенде өзгөчө бир кенен, чоң, ошон оркестрдин ичине туруп алып ырдоо мага чоң рахат. Сыймык дагы. Сыймык. Анан мына жакында мына кече күнү бүттү музыкалык композиторлордун жумалыгы. Анан 3-чү күнү 7 декабрда Жумаматов атындагы оркестр менен ошо Улуу Дүнө чыгармасын ырдадым. Эми өзгөчө да болчу. Ошо чоң залда оркестр менен. Агай, сиз кайрадан эле телефон чалганда балдар, бөбөктөр, садик деп калдыңыз. Ошол эле учурда сиз өзүңүздүн балдарыңыз менен гана аракеттенбестен жаш жаңы муунга тарбия берип келесиз, консерваторияда сабак бересиз. Артартынан ыр жазып, артартынан клип тарттырып жаткан ушул азыркы муундун ырчыларына болгон көз карашыңыз. Башкача айтканда, колдоо. Башкача айтканда буйрутма берип жаздырып атышпайбы азыр мисалы акча берип, мага бул күнгө керек деген мисалы. Эми ал биз эле Кыргызстанда эмес, Казакстанда, Россияда böyle дүйнө жүзүндө ушундай демилге болуп атат. Анткени эми шоу бизнес бул деген чоң акча, бул деген чоң индустрия. Анан эми кыргыз талантка бай. Жаштарыбыз, улан кыздарыбыз бар, таланттуу. Анан мен дайыма айтып кетем, ырдын алдында иштеш керек, ырды тандаш керек. Жөн эле бир күндө, бир жумада, 3 күндө жазылган ырал бар, өзүңөр билесиздер. Эми андай да биз көрүнүш баарыбыз көп турабыз, бирок накта бир терең чыгармачылык бул ошо эле музыкант менен аранжировщик болобу, өзүң ырдайм десең, аны менен отуруп иштешип, бир өзүң ичиңдеги болгон сезимдериңди дароо эле ошо музыкага чыгарышың керек. Бул өтө керек, анткени азыркы убакта актуалдуу. Биздин ошо эле колоритибизди, обондорубузду жакшы бир муун музыкаларды жоготууга мүмкүн эмес. Бул биздин маданият. Агай, бүгүн бизге эфирге дарык келген чыгармаңыз тууралуу бир-эки сөз айтып, тематикасын белгилеп, андан соң микрофон коюп. Чоң рахмат. Ошо Улуу Дүнө деп калбадымбы? Бул чыгарма биздин Чыңгыз Айтматов атабызга арналган. Музыкасы Бакыт Алишеровдуку, агайыбыздыкы, сөзү Кыялбек Урманбетов. Анан бул жаралганда мен дароо эле угуп калып, мага абдан жакты. Обону, сөзү. Анан башында айта албай ырдайын деген үмүт бар да. Анан бир макал бар го, бул ар бир иштин өзүнүн убактысы бар депчи. Анан ошол убакыт келиптир, агайымдын тиги демилгесин алып, анан суранып калдым. Бакыт агай, ырдасам болотпу? Ырдасам болот эле, анткени күйүп турам, жүрөгүм ысып турат. Дароо эле макулдугун алдым. Агайыма рахмат. Анан даярданып, эми бул жөн эле жазылган ыр эмес, бул жүрөктөн чыккан ыр, сөзү, музыкасы менен, оркестр менен жазылган. Анан ошол чыгарманы ырдап берейин. Бүгүн чоң майрам дата экен, чоң майрам экен, ошо агайыбыздын. Биздин эфирибиз да соңуна чыкканы калыптыр. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Азыр болсо энди ырды тыңдайлы. Рахмат Рыскелди агай. Чоң рахмат сизге. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисти Рыскелди Осмонкулов. Чыгарма болсун. Чыңгыз десе, жылдыз көктө көрүнгөн,
Karma bündü karigine, arbat çandı kalemine, Şıngız düne, kırgız düne, ulu düne. Samançının yolu menen, sapar algan oyu deren, Şıngız düne, kırgız düne, ulu düne. Salkar insan baktığımızga buyurgan zaman yüzü alatoğu Ayalamdı çağırdı talantına Bağıntıp Şıngız dese kırgız atı bulgan Karma bündü karigine arbap çaldı kalemine Şıngız düne kırgız düne ulu düne Samançın yolu menen sapar algan oyu teren Şıngız düne kırgız düne ulu düne Ulan bizge ululuğu arttılar Uyup жатқан керемети айтылар Өчтү дейбе жарыктан Канча кылып карыттан кыргыз десе Чыңгыз көктө артылар Кармап күндү каригине арбап жанды калемине Шыңгыз дүне кыргыз дүне улуу дүне Саманчын жолу менен сапар